Комуздар мындай болуп бөлүнөт: концертный комуз, анан сувенирный комуз, анан обучающий деп жанагы 1,5 миң сомдуктар бар. Концертный комуздар бүгүнкү күндө эң жакшысы 35 миң сом болуп атат. Анан бир 15 миңден өйдө карай да баасы. Андан ылдыйкылар уже бул сувенирный белек катары берсе болот деген комуздар. Анан бул комуз өзү стандарт болот да. Багы черткенге кандай болуш керек, могу грифтери, тепкен жайгашышы, ушул бардыгы талапка жооп берсе, бул стандарт комуз. Стандартка жооп бербеген комуздар сувенирный комуз болуп эсептелинет. Анан мындай микрофондорду кое аласыз да. Бул деген именно инструментке ылайыкташтырылган микрофондор. Бул өзү кадимки эле комуз, өрүк комуз. Болгону заман азыр өнүктү, ушундай микрофондорду коюп туруп чертсек, кичине жакшыраак дагы, үнү тунук дагы болот экен да. Вот, анан ал эми жөнөкөй комуздарда болсо, биз айтат элек, эгерде сахнага чыгам дегендер болсо, сувенирный комуздарды албай эле коюш керек. Вот, анан негизгиси сапат болуш керек. Канчалык сапаттуулукка аракет кылсак, ошончо биздин усталар дагы жакшы комуздарды жасап беришет.